Аралыктан окутууну улантабыз. 11-класс геометрия сабагы. Темабыз туура көк кырандыктар. Силер менен математика мугалими Дамира эже. Аныктама. Эгерде көк кырандык томпок, бардык кырандары бири-бирине барабар туура көк бурчтуктар, анын ар бир чокусунда бирдей сандагы кырандар жана бардык эки кырандуу бурчтары барабар болсо, анда ал туура көк кырандык деп аталат. Мынакей туура көк кырандыктын түрлөрү: тетраэдр, куб, октаэдр, додекаэдр, икосаэдр. Силер буларды көрүп билип эле жүргөнсүңөр, 9-класста дагы өткөнбүз. Эми ушуларга токтололу. Туура көк кырандыктын түрү 5тен ашпайт. Туура тетраэдр бардык кырандары туура 3 бурчтуктар, башкача айтканда 3 бурчтуу пирамида. Куб, башкача айтканда параллелепипед, бардык кырандары квадраттар болот. Октаэдр 8 туура 3 бурчтуу кырандардан жана ар бир чокусунда 4төн кыраны бар. Икосаэдр 20 туура 3 бурчтуу кырандардан турган көк кырандык. Додекаэдр бир чокудан 3 кырандан биригип 12 туура көк 5 бурчтуу кырандардан турат. Мынакей балдар. Бул тетраэдр, туура 3 бурчтуктар. Бул болсо куб, параллелепипеддин бардык кырандары квадраттар. Бул болсо 3 бурчтуу бир чокудан октаэдр 3 бурчтуу кырандардан 8 туура 3 бурчтуу кырандан турган бул октаэдр. Икосаэдр деген туура 3 бурчтуу кырандардан турат, 20. А бул болсо додекаэдр бир чокудан 3 кырандан бирилип 5 бурчтуу кырандардан турат. Мынакей. Бул додекаэдр. Карайлы, бул көк кырандыктардан башка дагы булардын бардыгы томпок көк кырандыктарга кирет. Ал эми булардын арасында томпок эмес көк кырандыктар да бар. Бул жерде карасаңар, бул жакта канча 8 көк бурчтук, а бул жерде 3 бурчтук. Демек бул эки түрдүү 3 бурчтуктардан, анан кийин көк бурчтуктардан турган. Булар болсо томпок эмес көк кырандыктар. Бул болсо томпок. Бул томпок эмес көк кырандык. Бул дагы томпок эмес көк кырандыктар. Демек, эмеде геометрияда томпок эмес көк кырандыктар дагы болот экен. Туура көк кырандыктарды архитектурада көп жолуктурат экенбиз. Мына биздин жашообузда имараттар. Бул готика деп коет. Бизге чейинки тургузулган имараттар карайсыңар, симметриялуу дагы көк кырандыктардан турат. Бул болсо заманбап архитектура. Бул дагы көлөкөсүн сууда көрүнгөндө биздин жанагы 8 кырандуу көк кырандыкка окшоп атат. Мынакей, бул болсо параллелепипедке окшогон айлануу телосу менен. Эми ушул көк кырандыктарды Платондун телолору деп атап коюшат экен. Жанагы эле тетраэдр, куб, октаэдр, додекаэдр, икосаэдр дегендердичи. Ушул туура көк кырандыктар Платондун дүйнөнү философиялык сүрөттөөсүндө төмөндөгүдөй айтылат экен да. Тетраэдрдин урчтары жогору карай суурулуп, жалындай көрүнөт дейт. Бул отту мүнөздөйт экен. Мынакей. Огонь деп биякта орусча жазылган, отту жалындап күйүп жаткан отту мүнөздөйт экен. Икосаэдр сууну элестетет экен. Мынакей. Бул жакта көрүнүп атат. Бул жакта болсо модели турат, каркастарын жасалган. Куб бул жерди элестетет экен. Туруктуу, бекем турган жерди элестетет экен. Ал эми октаэдр болсо мынакей бул абаны жеңил болуп учуп жүргөндөй болуп, бул абаны элестетет экен. Ушундай деп мүнөздөптүр да Платон. Туура көк кырандыктын жайылмалары, эгерде биз алардын моделдерин жасай турган болсок, алар мындай эле жалпак кагаздардан жасалат. Карагыла, тетраэдрдин жайылмасы, кубтуку, октаэдрдин жайылмасы мына 8 кырандан туруп атат, туура 8 туура 3 бурчтуктардан. Икосаэдр 20 туура 3 бурчтуктан туруп атат.
А бул болсо беш бурчтуктардан жасалган додекаэдр. Силер дагы үйгө тапшырма берем, ушундай жайылмаларды чогултуп моделин жасайсыңар. Туура көк кырандыктар биздин жашоо турмушубузда дагы мынакей жер буюмдары, пирамидаларды салышкан адамдар. Бул болсо тамак аш тузунун кристаллы, силер ойноп жүргөн топ, кубик, рубик, арынын уюгу, бул жаратылыштагы кар бүртүкчөлөрүнүн ар кандай түрлөрү бар, анын баардыгы тең бизге көк кырандыктарды кристалл түрүндө элестетет экен. Мынакей эми момундай кылып немелер, дизайнерлер көйнөктөрдү дагы тигишет экен көк кырандыктан. А бул болсо эме китеп салгыч экен, арынын уюгундай кылып жасалган экен. Бул дагы көк кырандыктан элесин берип турат экен. Эми жаратылыштагы тирүү организмдер, вирустар, булардын баардыгы тең көк кырандыктардай болуп, мына өтө майда көзгө көрүнбөгөн болсо дагы карагыла. Азыркы кезде баарыбызды коркутуп, үйгө отургузуп, онлайн окутуп аткан вирус, мына коронавирус көк кырандыкты элестетет экен. Баардыгы тең текше, карагыла балдар, мына. Булардын баардыгы жаратылыштагы вирустар. Бул жакта коронавирустан башка дагы вирустар бар. Адамдын иммунитетин түшүрө турган. Мынакей. Мондай бактерия, фаг дегендер экен. Жанагы ветряный оспа деп коет тиги. Ветрянка. Бул ооругандарды козгоочу вирустар экен. Бул болсо кызылча деп коет, краснуханы козгогон вирустар экен. Мына булардын баардыгы тең көк кырандыктарды жаратылышта тирүү организмдерди, майда көзгө көрүнбөгөн организмдерди дагы кездешет экен. А бул болсо жаратылыштагы эң кооз кристаллдар. Мынакей. Үйгө тапшырма. Биз бүгүн көк кырандыктар жөнүндө түшүнүк алдык. Эми силерге чыгармачыл тапшырма болот, эсептөөгө эмес. Мынакей көк кырандыктын моделдерин жасоо жана мен силерге жайылмаларын бердим. Ар кандай материалдардан жасасаңар болот. Жана эле картондон эмес, кагаздан эмес катуу. Жаратылыштын ар кандай материалдарынан жасап, мага сүрөттөрүн жибересиңер, анан кийин окууга келгенде ала келесиңер. Презентация, туура көк кырандык менин жашоомдо деген темада презентация жасап жиберсеңер болот. 5-6 слайдтан турган. Кийинки сабакта жолугушкуча саламатта болгула.